Бул даректүү тасма Асыл инсан коомдук фондунун колдоосу менен даярдалды. Талас согушу 751-жыл. Бул Кыргызстан менен Кытайдын чек-арасы. Ал бир гана эки өлкөнүн чек-арасы эмес, эки цивилизациянын чек-арасы экендигин билесизби? Бул чек-аралар аркылуу миңдеген жылдардан бери өкүм сүргөн Орто Азиянын ислам маданияты жана Кытайдын конфуцийчилик философиясынын чектеш жери болуп эсептелинет. Кылымдар бою бизден саны бир топ эсе көп кытайлар эмне үчүн учурдагы Кыргызстанды басып алган эмес деген суроо жаралат. Элинин саны бизден көп болгон уйгурларда учурда Кытай бийлигинин кол астында кордук көрүп келет. Мындан так 1270 жыл мурда бир гана келечектеги Кыргызстандын эмес, бүткүл Орто Азиянын тагдырын чечкен улуу салгылашуу дал ушул биздин мекенибиздин аймагында өткөндүгүн билесизби? Ооба, адамзат тарыхында 14 000 согуш болсо, ошонун ичинен тарых нугун бурган 10 салгылашуунун бири дал ушул Талас согушу, Талас дарыясынын боюнда болуп өткөн. Хижри 134-жылы, ал эми учурдагы заманбап жыл санактын 751-жылы араб, түрк жана Кытай аскерлеринин ортосунда болуп өткөн дүйнөлүк тарых булактарында Талас же болбосо Атлах салгылашуусу деп аталган окуя орун алган. Бул окуя бир гана ушул чөлкөмдөгү элдердин тагдырын өзгөртпөстөн, жада калса ислам цивилизациясынын өнүгүүсүнүн алгачкы кадамы болгон десек да жаңылышпайбыз. Бул согуш цивилизациялардын тиреши болгон жана тарыхта жападан жалгыз араб жана кытайлар ортосундагы согуш болуп эсептелинет. Талас согушу орто колумдагы мусулман тарыхчыларынан болгон Аль-Мутаххара ибн Тахир аль-Мактисинин Китаб аль-Ба'ду аль-Халк ва тарих жана Ибн аль-Асирдин Аль-Камил фит тарих китептеринде орун алган. Кытай булактарындагы бул салгылашуу боюнча маалыматтарды болсо америкалык Беквит аттуу изилдөөчү изилдеген. Талас өрөөндү бир гана Манас атабыздын эле кичи мекен эмес. Бул тарыхый жерди кытайлар кайгы менен, ал эми мусулмандар чоң кубануу менен эскеришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көз жумуп, 4 адилеттүү падышанын өкүм сурган убагы аягына чыккан соң 80 жылга жакын Амави династиясы мусулмандардын желегин желбиретип турган. Алар жараткан Аллахтын динин жайуу үчүн казатка чыгып, Ирак, Иран, Сирия, Испания жана Палестинаны багынтканга жетишкен. Амавилердин колунан ислам туусун Аббаси династиясы алган. Аталган халифаттын башында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абакеси Аббас ибн Абу Талибтин тукумдары болгон. Ошондуктан халифаттын аты да Аббаси деп аталып калган. Алар ислам аймагын дагы да кеңейтип, Аллахтын динин Индия, Кавказ жана Мавреннахрга жайган. Бул учурда кыргыздар Энисай дарыясынын боюнда жайгашкандыгын эскертип кетмекчибиз. Ислам армиясы батыштан чыгышка карай баратса, дал ошондой ылдамдуулук менен чыгыштан батышка карай кытайлардын Тан династиясы жүрүп келе жаткан. Алар эбегейсиз күчкө ээ болуп алгач Тибетти жана Батыш Кореяны багынтат. Кийинки максаты Тан императорлугу кылымдар бою эңсеген бай жана өнүккөн Туранияны багынтуу эле. Бирок буга алгач улуу түрк каганаты, андан соң чыгыш жана батыш түрк каганаты, экинчи көк түрк каганаты жана түргөч каганаты жол бербей келген. Көк түрк каганатын кулаткан соң кытайлар ого бетер күчөйт. Кыргызстандын учурдагы аймагында түргөчтөрдүн каганаты өкүм сүрүп турган. Бирок аларда ич ара сары жана кара түргөчтөргө бөлүнүп, ынтымак ыдырап турган заман эле. Анын үстүнө түргөчтөр менен карлуктар арасындагы карама-каршылык Кытай бийлиги үчүн жортуул уюштурууга ыңгайлуу шарт түзүп берген. 749-751 жылдар аралыгында кытайлар Кашкар, Фергана, Суяпты багынтып алууга жетишет. Эмки багыты Шаш, учурдагы Ташкент шаары болчу. Тан империясы бул аймакка жаш болсо да аскердик тажрыйбасы мол болгон теги Корей генерал Гао Шианжини жөнөткөн эле. Генерал Гао 749-жылы Ташкентти багынтып, ал жердеги түргөчтөрдүн башчысы Мохедуну өлтүрөт. Атасынын өлүмүнө ызаланган жана аймактын келечеги үчүн тынчсызданган Ташкент ханзадасы Аббасилерге элчи жөнөтүп, халифат аскерлеринен жардам суроого мажбур болот. Буга кошумча учурдагы Шымкент ал мезгилде Тарас аймагында кытайлардын авангарды менен согушуп жаткан арабтардын кичинекей аскердик гарнизону бар эле. Аббаси халифе Абу Муслим кытайлардын батышка болгон жортуулун токтотуу жана исламдын өкүмүн чыгыш аймактагы түрк элдерге жайуу үчүн аскер жөнөтүүгө бел байлайт. 30 000ден турган аскер Йемендик аскер башчы Зияд бин Салихтин кол астында халифаттын борбору Куфадан Ташкентке карай сапарга чыгат. Араб аскерлеринин жолго чыкканын уккан Гао 100 000 аскер менен Шаштан азыркы Талас өрөөнүнө чегинүүнү туура көрөт. 3000 километр жол жүргөн мусулман аскерлери Ташкентке келгенде кытайлар эчак кетип калган болчу.
Зият ибн Салих бул маселеге чекит коюу максатында жергиликтүү түрк урууларынан жана согдалыктардан кол топтоп таласка багыт алат. Ошентип, Тан империясынын Кытай жана Корейлерден турган 100 000 аскери менен араб жана түрктөрдөн куралган 70 000 аскери Талас дарыясынын боюнда кезикишет. Кытайлар ошол аймакта жашаган карлук түрктөрүн өз тарабында согушууга мажбур кылат. Карлуктар 10 000 атчан аскери менен Кытайлардын оң жана сол канатында орун алышат. Салгылашуу Талас дарыясынын боюндагы түргөчтөргө таандык Атлах шаарынын жанында орун алган. Европа өлкөлөрүнүн тарыхый карталары аркылуу Талас согушу Кыргызстандын аймагында болуп өткөндүгү тастыкталган. Атлах шаарынын аталышы түрк тилиндеги атла, кыргызча атта, кечип өт деген маанини туюндурат. Белгилүү казак тарыхчысы Такен Молдакыновдун пикирине ылайык 2001 жылкы казак-кыргыз чек арасын делимитизация жана демаркация кылуу учурунда Талас согушу болуп өткөн аймак Кыргызстан тарапта калган жана Атлах шаары учурдагы Тараздан 25 чакырым алыстыкта болгон деп болжолдошууда. Муну Махмуд Кашкаринин Атлах Тараздын жанындагы шаардын аты деп жазганында тастыктап турат. Ал эми Бернштамптын айтуусу боюнча Атлах шаарынын калдыгы учурдагы жоон төбө айылы деп айтылып жүрөт. Бир тууганым, борбордук аянтта 30 000 адам ийиндерин тийгизип туруу үчүн ушундай бир чоң аянт керек. Ал эми 200 000 жакын жоокердин аскердик согуштук тактика менен салгылашуусу, аттар менен чабышуусу үчүн гектарлаган чоң аянтка муктаждык болгонун элестетип көр. Ошондуктан тарыхчылар аскерлердин катары километрге чейин узашы мүмкүн деп эсептейт. Салгылашуу аянты өтө чоң аянтты ээлеген. Ошентип, Зулхиджанын 30 күнү, же болбосо милади 751 жылдын июль айынын башында эки аскер башчы аскерлерин тизип, бетме-бет келип согушууга даярдык көрө баштайт. Зият ибн Салихтин атасы шашты коргоп жатып каза болгон эле. Аны дал ошол Гао аттуу генерал өлтүргөн. Зият үчүн атасынын өчүн алуу дагы да кошумча дем берип жатты. Бул согуштун жыйынтыгында Орто Азия аймагында же Аллахтын дини, же болбосо конфуцийчилик өкүм сүрөөрү чечилмек. Алгачкы эле күнү узун жол жүрүп чарчаганына карабастан Зияттын каласындагы мусулмандар чабуулга өтөт. Эки тараптын жаачылары бири-бирине ок жаадырып баштайт. Кытай аскерлери арбалет системасын колдонгондугунан улам мусулмандар тараптан өлгөндөр көбүрөөк болот. Жөө аскерлерден пайда чыкпагандыгынан улам Зият атчан аскерлери аркылуу Кытайлардын эки жагынан кысмакка алууга буйрук берет. Аллаху акбар, Аллаху акбар деген ураан менен алыстан чарчап келген аскерлер кылычтарын жаркылдатып согуш талаасына кирип барат. Арабтарды ат үстүндө мыкты согушкан карлук аскерлери токтотуп калат. Экинчи, үчүнчү жана төртүнчү күнү да эки тарап жаатышып, тирешип тура берет. Канчалык аракет кылбасын Зият баштаган аскерлер өзүнүн саны жагынан көп аскерге күчү жетпейт. Аз болгонуна карабастан душмандан качуу уят деп билишкен алар. Бул согушта же жеңип гази, же жеңилип шейит даражасын алууга аракет кылышат. Кытай генералы Гао жеңиш даамын сезип, салгылашуунун узак созулуусу анын пайдасына бурлаарын байкап сүйүнөт. Салгылашуунун 5-чи күнү таңкы багымдат намазын тизилип окуган мусулмандар жаратканга жалбарып жеңиш берүүсүн же болбосо шейит болууну тилешет. Чарчаган жана жаракат алган аскерлерин катарга тизген Зият Кытайлардын аскерлерине каршы чабуулга буйрук берет. Мусулмандар болсо көрбөгөндөй күч менен Кытайларга өзүн таштайт. Алар менен катар түрк аскерлери да баатырларча салгылашат. Тарых булактарында түрк аскерлеринин башында Үтөнбек жана Туранташ аттуу аскер башчылары болгондугу айтылып келет. Генерал Гао мусулмандардын бул аракетин өзүн-өзү өлтүрүү деп баалап, болгон күчү менен туруштук бере баштайт. Бир мезгилде Гао 4 күндөн бери эки тарабынан Кытай аскерлерин коргогон карлуктарга чабуулга өтүү үчүн буйрук берет. Карлуктар аттарын камчылап ордунан козголот. Бирок кызыгы, алар арабтарга каршы эмес, Кытай аскерлерин эки тараптан кысмакка ала баштайт. Ошентип карлуктар капыстан Кытайлардын эки жан башынан сокку урат. Муну күтүп эле турган мусулман аскерлери Талас дарыясын кечип өтүп, карлуктар менен биргеликте Кытайларды кыра баштайт. Карлук башчысы Жабгынын буйругу менен согуштан мурун жашыруун чоң кошуун болгон эле. Аларда күтпөгөн жерден чыга калып Кытайларга каршы чабуул жасайт. Жыйынтыгында Кытайлар мусулмандар менен карлуктардын ортосунда калып кетет. Карлуктар Кытай бийлигине көз каранды болгон Тан династиясынын вассалы эле. Аларды капыстан урган соккусунан Кытай аскерлери артка чегинип кача баштайт. Азыр эле жеңиштин даамын татмакчы болгон Кытайлар бир заматта алдынан өлүмдөн коркпогон мусулмандар аскерлери ал эми артынан жана эки тарабынан карлуктардын курчоосунда калып айласы кетет. Ошентип, согуш тартиби генерал Гаонун колунан чыгып кетет.
Генерал Гао жан сакчылары менен биргеликте араң качып, жанын сактап калат. Кылымдар бою душмандык кылган кытайларга кол салган карлыктар мусулмандардан да айбаттуу чыга келип, кытайларды аеосуз кыра баштайт. Көп жылдык кегин алып жаткан түрк аскерлери кытайларды кууп жүрүп өлтүрүшөт. Зият болсо алардын кээ бирөөлөрүн аман калтырып туткундап алганга жетишет. Канчалык кытайлар менен келишими болсо да, көчмөн карлыктар боордош түргөчтөр менен болгон арыздашуусун унутуп, кытайларга каршы согушуунун сыры бир күн мурда эле маалым болгон. 4 күндөн бери баатырларча согушуп жаткан мусулман аскерлеринен таасирленген карлыктар согуш талаасындагы абалга назар салышат. Акыр аягында мусулмандар алардын көңүлүн өзүнө тартып, имерип алганга жетишет. Буга кошумча кылымдар бою кытайлар менен көчмөн түрк элдеринин ортосундагы кастык өз ролун ойнойт. 4-күнү кечинде карлык башчысы Зият ибн Салихтин чатырына тымызын кирип, келишим түзүүнү сунуштайт. Ага ылайык карлыктар мусулмандарга жардам берип, бул жерден кытайларды жок кылмак. Бул жардам үчүн Аббасий мусулмандары жергиликтүү түрк элдерине эркиндик берип, өз бийлигин жүргүзүүгө уруксат берүүнү убадалайт. Зият менен карлык башчысы кол алышып, кийинки күндү күтүшөт. Ошентип, кытайлар жүз уктаса да түшүнө кирбеген окуяга туш болушат. Ибн ал-Асир аттуу араб тарыхчысынын пикирине ылайык, согуштун жыйынтыгында 50 000 кытай аскери өлтүрүлүп, 20 000 колго түшөт. Мусулмандар көптөгөн олжого ээ болуп, ал эми араб, түргөш, карлык жана согдалыктар тарабынан канча адам өлгөндүгү белгисиз. Бирок арабтардын жеңишке жетсе да кайрадан шашка чегинүүгө мажбур болгонунан улам, курман болгондордун саны бир топ эле көп болгонун билсек болот. Түрк аскер башчысы Туранташ, түргөчтөрдүн баатыры Байташ Тегин жана Ибн Саббах аттуу араб аскер башчылары бул салгылашууда шейит болот. Кытай аскерлеринин аз гана бөлүгү Ысык көл ойдуңунан ары качып Кучага жеткен. Көпчүлүгү тоо таштын арасында өлүп, ит кушка жем болгон. Кыргыз элинде Кытай кырылгыр, 40 дөөгө жайылгыр деген тарыхый макал мүмкүн ушул окуядан улам айтылып калгандыр. Кытай аскерлери шашылыш качып өткөн жол учурда Киров суу сактагычы жайгашкан чоң капка капчыгайы аркылуу өткөн деген божомолдор бар. Кээ бир пикирлерге ылайык, аталган согушта кыргыздар да катышкан деген ой айтылып жүрөт. Тарыхый калыстык үчүн ал мезгилде кыргыздар бул аймакка келе электигин белгилеп кетмекчибиз. Бирок кыргыз улуту ошол мезгилдеги карлык жана түргөчтөр сымал уруулардан куралганын эске салсак, демек биздин ата-бабаларыбыз да ошол согушка катышкан деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул улуу салгылашуу болуп өткөн жер учурда Үч Коргон жана Кеңеш айылдарынын этектеринде жайгашкан. Тилекке каршы учурда Үч Коргон айылында 2, ал эми Кеңеште 1 чоң коргон гана сакталып калган. Эл арасында айтылган сөздөргө ылайык, кан көп төгүлгөн жерде сөзсүз чий өсүмдүгү өсөт. Демек, аталган жерлерде чийдин көптүгү кайсыл бир мезгилде салгылашуу орун алганынан кабар берет. Бул аймактан көптөгөн идиш, курал-жарак, соот кийимдеринин фрагменттери табылса да, бир да жолу археологиялык изилдөө жүргүзүлгөн эмес. Атлак шаарын сүрөттөгөн орто кылым тарыхчылары Тарас сымал ир шаар болгонун, шаар ичинде көптөгөн жүзүм бактары менен биргеликте жамы мечити жана базары болгонун жазышкан. Эски карталарда Атлак шаарынын чебинин издери байкалып турса да, учурда аларды табуу кыйын. Айлананын көпчүлүк аймагы Айдоо аяндына айланып кеткен. Орус тарыхчысы жана чыгыш таануучусу Бартольдтун пикирине ылайык, Кара Буура районунун Жоон дөбө айылында салгылашуунун эпицентри жайгашкан. Жоон дөбө аймагында салгылашуу болуп өткөн жер учурда көрүстөнгө берилип кеткен. Аталган аймакта рун жазмалары табылып, түркологдор андагы Атлах деген сөз жазылганын баяндашат. Талас өрөөнү чыгыштан өтмөк тоо ашуусунан башталаары көпчүлүккө маалым. Атлах сөзүнүн дагы бир котормосу кечүү, өтмөк дегенди туюндуруп жатат. Демек талас өрөөнү чыгышта да, батышта да өтмөк менен башталып, өтмөк менен аяктайт деген пикирин билдирет изилдөөчү жана Мурас кыймылы коомдук бирикмесинин төрагасы Гамал Сооронкулов. Согуштун жыйынтыгында Кытайдын батышка карай жылуусу дээрлик 1000 жылга токтоп, Борбордук Азия өлкөлөрү Кытай баскынчылыгынан биротоло кутулган. Анын ордуна ислам дининин өкүм сүрүү эрасы, ошондой эле ислам дининин өнүгүүсүнө чоң салым кошкон жалпы түрк элдеринин мусулманчылыкты кабыл алуу процесси башталган. Ошол эле учурда түрктөр өзүнүн көчмөндүк маданиятында сактап калууга жетишкен. Амави халифаты мезгилинде тутанган түрктөр менен арабтар ортосундагы тиреш аягына чыгып, достук жана бир туугандык мамиле курула баштайт. Ибн ал-Асир жана Ибн Мискавейху аттуу араб тарыхчылары өз эмгектеринде түрктөрдүн арасында бир эле учурда 200дөн ашуун боз үй тургундары эски диндеринен баш тартып ислам динин кабыл алып жатты деп ал окуяларды баяндашкан.
Ал эми арадан 2 кылым өткөн соң бул аймакты кыдырып жүргөн белгилүү араб саякатчысы Шамсуддин аль-Мукаддаси Караханит хандыгына тийиштүү ар бир шаарда бирден мечит курулганын белгилейт. Түрктөр Аббаси халифатында саясий жана башка макамдарга кызматка келе баштайт. Карлуктар өз алтынча мамлекет курууга жетишет. Уйгурлар болсо чыгыш Түркистандагы өз өлкөсүн кайра калыбына келтирген. Түрк элдери кайраган өлкөлөрүн кайра түптөп, бул чөлкөмдө кайрадан дүңгүрөгөн цивилизацияны курууга жетишет. Тан империясынын эл аралык аброюна шек келет. Натыйжада Ан Лушань жетекчилик кылган ичара көтөрүлүштөр чыга баштайт. Бул өз учурунда Кытай императорун батыштагы аскердик гарнизонунун чыгыш тарапка чакырып алууга мажбур кылат. Согуш Тан империясынын батышка болгон кызыгуусун токтоткону менен араб аскерлерине да чоң сокку уруп кыйла азыздатат. Исламдын жайылуусу Жети суу аймагына келип такалып калган. Талас салгылашуусунун жыйынтыгында Борбордук Азия өлкөлөрү өз эгемендүүлүгүн сактап калган. Кытай балесинен кутулган өлкөлөрдүн учурдагы эгемендүүлүгүнө да ошол талас согушу себепчи болгон деп ачык айта алабыз. Эгерде Кытайдын өкүмү сүргөндө түрк элдеринин көпчүлүгү кытайлашып, өз динин, тилин жана маданиятын жоготуп коюу коркунучу бар эле. Мусулмандар колго түшкөн 20 000 Кытайдын өнөрүн пайдаланып, кылымдар бою сыр катары сакталып келген кагаз иштетүү, жибек өндүрүү, октары чыгаруу, чопо идиштерин жасоону үйрөнүшөт. Алгачкы жибектен жасалган кагаздар Самарканд аркылуу бүткүл дүйнөгө тарай баштайт. Буга чейин бул кагазды Кытайдын чектелүү гана адамдары колдонуп келсе, эми бул ачылыш бүткүл адамзат үчүн кызмат кыла баштаган. Кагазды мусулмандар ойлоп таппаса да, бирок аны иштеп чыгуунун технологиясын мусулмандар дүйнө жүзүнө жайган. Алгачкы кагазды иштетип чыгуу фабрикасы 794-жылы Багдадта, андан соң Мысырда жана Андалус ислам дөөлөтүндө, башкача айтканда азыркы Испанияда ачылган. Кагаздын арзандоосу менен китептердин жана китеп дүкөндөрдүн саны өскөн. Саватсыздык жоюлган. Мусулмандардын илим жана маданиятын кылымдар бою даңазлаган алтын доордун эшиги ачылган. Талас согушунун жыйынтыгында ислам үммөтүнө чоң салым кошкон түрк элдери кошулган. Учурда түрктөр эмне үчүн исламды кабыл алышты? Түрк элдери ислам аркылуу эмнеге жетти деген суроо жаралат көпчүлүгүбүздө. Түрк элдери исламды жат көрүнүш катары эмес, өзүнө жакын тааныш бир кубулуш катары кабыл алган. Анткени түрктөр менен арабтардын жашоо образдары окшош эле. Эки улут тең көчмөн турмушта жашачу. Көкө теңир түшүнүгү менен жалгыз Аллах түшүнүгүнүн жакындыгы көчмөндүк жашоодо да, исламда да адамдар арасында касталарга же болбосо даражаларга бөлүнбөгөндүгү, түрктөрдүн дүйнөнү ээлүү каалоосу менен исламдын дүйнөдө дин жайуу максатында жихад кылуу идеясы окшош эле. Буга кошумча Амавилерден айырмаланып, түрктөргө жумшак мамиле кылган Аббасилердин ыкмасы өз мөмөсүн берген. Ислам адеп ахлагы көчмөн түрктөрдүн каада салтына туура келген. Көчмөндөрдөгү теңдик, адилеттүүлүк, туугандык деген улуу принциптердин исламда да бар болуусу исламдашуу процессин дагы да алдыга жылдырган. Эркиндикти сүйгөн көчмөндөрдөгү өзөк менен исламдагы бир гана Аллахтан башкага баш ийбей жашоонун артыкчылыгы окшош эле. Эки маданиятта тең курмандык кылуу салты орун алган. Көчмөндөрдүн эски ишениминдеги Кудай менен пенденин ортосундагы ортомчулук кылган өкүлдүн жоктугу исламда да бар болчу. Түрк элдери исламды кабыл алуу менен бир гана көчмөндүк цивилизациянын өкүлү гана болбостон, миңдеген жыл өкүм сүргөн бир нече ислам өлкөлөрүнүн түптөөгө жетишкен. Мисалы, Караханит, Мамлюк, Газнави, Селжук жана Осман дөөлөттөрү. Мавареннахр чөлкөмү ислам илиминин очогуна айланып, жалпы үммөт үчүн Имам аль-Бухари, Имам Тирмизи, Имам Сарахси, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Бируни, Фараби, Ибн Сина, Улукбек, Ахмад Яссави, Накшбанди жана башка көптөгөн аалым жана илимпоздорду тартуулаган. Кыргыздардын ислам динин кабыл алуусунда да талас согушунун эбигейсиз таасири бар. Тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариевдин мусулманчылыкты тажиктер менен өзбектер кылычтын мизи менен, ал эми кыргыздар менен казактар изилдөө аркылуу кабыл алган деген пикири муну даана тастыктап турат. Согуштун жыйынтыгында биздин аймак араб халифатынын административдик бирдиги катары эмес, тескерисинче эркин, бир кош эле кезде исламды бекем тутунган эл байыр алган аймакка айланган. Ислам дини пайда болгон алгачкы 100 жылдыктан айырмаланып, илим билимге негизделген ислам цивилизациясынын өнүгүшү саясий согуштук мүнөздөн социалдык, маданий жана руханий багытка айлана баштаган. Талас салгылашуусу учурда тарыхчыларды да бир топ суроолор менен түйшөлтөт. Мисалы, ошол калган кытайларды таластанлары Сары Өзөн, Чүй жана Ысык көл аркылуу кууп чыккан түрк аскерлеринин кол башчысы Айтулуу Манас атабыз болушу мүмкүнбү?
Анткени Алооке хан да таластан сүрүлүп куулгандыгын эпос аркылуу билебиз. Деги эле кыргыздар бул согушка катышканбы? 2020-жылдын 23-январында Маданият министрлиги менен Мурас кыймылы коомдук бирикмеси эки тараптуу меморандумга кол коюшкан. Ал меморандумга ылайык улуу Талас согушунун тарыхый маанилүүлүгүн тастыктоо үчүн мемориалдык комплекс куруу максатталган. Ошол эле учурда Корея өлкөсүнүн Коика уюму Талас согушу болуп өткөн аймакта мемориал орнотуу сунушун киргизген. Алар теги кореялык болгон генерал Гаонун бул согуштагы орду жана тарыхый окуянын чоо жайын тактоо максатында Талас өрөөнүндө изилдөө жүргүзүүнү сунуштаган. Анткени генерал Гао Корей элинин улуттук баатыры. Ошондой эле бул окуя боюнча тасма тартуу долбоору да бар. Орто Азия аймагы илгертеден цивилизациялардын кагылышы жана тирешкен жери болуп кала берди. Жараткан Аллах Талас согушунда биздин эркин жашообуз үчүн күрөшкөн ата-бабаларыбыздан ыраазы болуп, шейиттерди бейиши менен сыйласын. Ал эми бизге алар токтогон жерден вазыйпабызды улантууну насип этсин.